Жаз келип, табият ойгонуп, бардыгы жаңыды менен башталып жаткан учуру бул малда гүл отургузуу жеке эле коздук тартылбастан жан дүйнөнү байыткан иш. Биз азыр Ысык Ата районунун Алиаскар Токтоналиев айылында жайгашкан Жирдёв ботаникалык бакчасында турабыз. Биз азыр ушул бакчадагы адистерден гүлдү кантип отургузуу керек, кантип кам көрүш керек, ушул боюнча маалымат бермекчибиз. Роза гүлү сулуулуктун, назиктиктин символу. Бирок анын кооз гүлдөп турушу үчүн туура кам көрүү, туура жер тандоо жана туура отургузуу чоң мааниге ээ. Адистер белгилегендей, апрель айы роза гүлүн отургузуу үчүн эң ылайыктуу учур. Жер жакшы жылый баштаганда өсүмдүктөр тамырын бекем кармап, жаздан тарта жай бою жакшы гүлдөп өнүгүшүнө шарт түзүлөт. Муну тиккенде күзүндө тигебиз, октябрдын айында тигебиз урукту. Ошо октябрдын айында тигебиз. Октябрдын айында ошодон калат, кышы менен калат. Кышы менен эчтеке болбойт. Мунун Ушул бойдон эле калабы же кандайдыр бир нерсе менен корголобу? жок, корголбойт, ушул бойдон эле калат бул. Шиповникти сепкенден кийин жукка эле себебиз, үстүнөн бир аз эле себебиз. А шиповниктин ит мурунун эмеси, уругу бул катуу болот да. Бул 4 айда араң-араң жарылып чыгат бул. 4 ушундай айда жарылып чыгат. Анан чыккандан кийин уже эмеде июнь, июль, августтарда уже кыйыштырып баштайт. Бул ит мурунду биз бияктан терет балдар, терип алат, сатып алат. Анан аны деген дробилкадан өткөрүш керек. Анан дарысы көп, анын дары кошобуз. Анан кумга аралаштырабыз. Кумга аралаштырып, анан дагы муну биз азыр эмеде баштайбыз, мынакей. Июнда баштайбыз. Июнда баштагандан шиповник бышканда ошо. Бүт ошо бойдон мушөккө салып, дарылап, кумга салып, жердин астына көмүп коебуз. Ошол турат октябрга чейин. Октябрда алып чыгып, анан себебиз. Бул розанын эми айтсам, бул быйылкы роза шиповник себилгенден бери бир 2 жыл убакыт кетет. Бул шиповниктин ит мурун да, кыргызчасы ит мурун. Ушу ит мурунду терип, аны тигип, муну былтыр күзүндө тиккенбиз, күзүндө тигип, анан уруктан чыкканда бул, уруктан чыгып, анан бул кыйшылат мынакей. Мунун түйүндөн муну кыйыштырып, бияна кыйыштырып, кыйшылгандан кийин быйыл, мына могу 1 ай болду, пленкасын чечип, пленкасын чечкенде мынакей кетти уже. Булар уже азыр майдын аягында уже гүлдөп баштайт. Майдын аягында гүлдөп баштайт. Ошол бойдон сентябрдын бир 15-тен кийин уже казылып, уже экспортко кетет, уже сатылат. Бул жерде азыр 700 сорту бар, түрү бар розанын. Ошо азыр муну обязательно мундан жакшы эметкенде кеспесе мунун түйүнөн ит мурундар чыга берет да, жапайга айланып кетет. Роза гүлү күндү жакшы көрөт, ошондуктан гүл отургузула турган жер ачык, жарык жана шамалдан корголгон болушу керек. Топурак жеңил, жакшы жумшартылган жана суу өткөрүмдүү болушу зарыл. Азыр розаны уже азыр апрелдин аягынан кийин уже кеч болуп калат. Отурусканга кеч болуп калат. Анан муну деген сентябрдын 15-тен кийин олтурузса жакшы болот да. Сентябрдын 15-тен кийин олтурузса болот уже. Олтуруза берсе болот. Анан бир октябрдын аягына чейин олтурузса болот. Ошол убакта да 1 ай, 1,5 ай олтурузса болот күзүндө. Анан кышында муну обязательно кесиш керек. Розаны бир ушундай бир 15-20 сантиметр кылып үстүн кесип алыш керек. Анан эч нерсе менен жаппай эле койсо болот, кээ бирөө жабат экен, бирок жаппай эле койсо болот, эчтеке болбойт. Анан жазында кайра эле чыга берет. Анан гүлдөгөндө гүлү бүтөт го, кургап калат. Ошо гүлдөгөндөн кийин гүлүн кайра кесип койсоң, кайра гүлдөй берет. Гүлдөп биз муну азыр гүлүн кезебиз. Азыр гүлдөп гүлдөйт, азыр 1 айдан кийин. Гүлүн кезебиз. Гүлүн көскөн сайын бул эме болот. Гүлү ай сайын кайра гүлдөй берет, жаңырып. А биздики көбүнчө гүлдөп калат, анан ошол бойдон кеспейт, гүлү бүтүп калат да. Гүлүн кесип турган сайын гүл кайра жаңырып гүлдөй берет. Анан бул розаны азыр биз дагы бир 15-20 сантиметр болгондо муну кезебиз кайра үстүнөн да. Баарын тегиз кылып кезебиз. Муну кескен сайын бул уже 1-чи сорт, 2-чи сорт болуп кете берет да. Тиянан чыгып жакшы болот. Жана үйүшүү розалар бар. Алар жана стенага жайылышып, мындай эмелер өсөт. Алар 3 метрге чейин өсөт. Анан гүлдөгөндө бул розалар жай менен гүлдөй берет.
Буларда бар азыр 80 сантиметр, 90 сантиметр, 1,5 метр ушундайлар бар. Сортуна жараша. Биякта азыр 700 сорту бар. Анан кичинекейлер бар, бардурный, миниатюркалар бар. Ошо. Бияк биздин розалар сатуу жери биз теплицадан чыгарып, бияка алып келип, биякта биз сатып атабыз. Мында түрү бар. Биякта 8 түрү дегенде кустарниковый бар, клумбовый бар, миниатюрныйсы бар, спрейкасы бар, бордюрный роза дейт. Анан вьюшкасы бар. Роза гүлү жакшы өсүшү жана көп гүлдөш үчүн жер семирткичтерди өз убагында берүү керек. Айрыкча апрель айынын аягында жана май айында азыктандырса жакшы натыйжа берет. Күзүндө чачтык. Амофос чачабыз, обязательно амофос чачабыз. Дагы бир удобрениялар бар, витаминдери. Ошо витаминдерин сууга кошуп беребиз биз. Анан бул сууга дагы жана эменин көчкөндүн кыгын аралаштырып сууга ошо менен сугарабыз да. Бул капельный менен ошо менен жакшы болот. Анан көбүнчө биз сууга аралаштырып беребиз. Потому что муну биз чачканда бул азыр розанын жалбырагына тиет. Бияны туруп калат. Ошондон ооруйт да, күйүп кетет. Муну сууга аралаштырып биз суу менен беребиз. Көбүнчө витаминдерди суу менен аралаштырып беребиз. Жумасына 2 жолу сугарып турабыз. Бизде постоянно ошо эмесинде болот. Удобрение ошо яманын ичинде болот. Мüşөккө салабыз. Амофосту салабыз, фильтран салабыз, тооктун кыгын салабыз. Бүт ошол жерде болот. Ошонун ичинен анан насос менен бул келет. Зыянкечтердин бар. Суу менен келет. Анан буга өзүнчө дагы жана дарыларды чачабыз. Розко, гүлүнө, гүлүштө жана курттар жейт да. Ошолорго эме кылып чачабыз, дары чачабыз. Атайын. Роза гүлүнүн жакшы өсүшү үчүн алгач көчөттү отургузууда тамырларды текшерип, куураган жерлерин кылдатык менен кесип салуу керек. Роза гүлү назик гүлдөрдүн катарын толуктагандыктан кам көрүүдө этият болуш керек дейт Акылбек мырза. Биз олтургузардын алдында биз кык чачабыз. Биз аяка бир көп 2 гектар, 3 гектар тиксек роза, ошол жерге бир кык чачабыз. Машина менен кык төгөбүз. Кыктан кийин анан айдайбыз. Анан 1 жыл ошол жерде турат. Баягы удобрение жери семиш үчүн. Анан гана биз ошо эме кылабыз. Шиповник себебиз. Көрүп келген розалар. Мынакей азыр олтургандын эмесин. Мынакей могу роза. Олтурусканда көбүнчө ушу почкасын көмбөй коюшат да. Почкасын көмбөй койгондо бул жерден ит мурун чыгат. Обязательно ит мурун чыгат. Анан баягы роза меники болбой калды дейт көбүнчө. Тиксем ит мурун чыгып кетти дейт. Муну деген мынакей мынча көмүш керек. Ушу почкасынан башты 1 сантиметр көмүш керек да мындай. Бияка чейин. Ошондо шиповник чыкпайт. Ит мурун чыкпайт. Анан мондай нерселер болот, мынакей. Бүткө курап калган жерлер. Биякты мындай кесип салыш керек да, секатор менен кесип коюш керек. Болду, бул эч кандай эмеси жок. Зыяны жок, зыяны жок. Анан бул розанын баягы сугарганда биз эми капельный менен сугарабыз да. Бизге деген капельный бугаларга мындай жулуусуну жакшы көрөт да, сүйөт, жулуусуну сүйөт. Биз ошон үчүн да капельный менен сугарабыз, жулуусу келип, анан мунун өсүшүнө дагы жакшы болот розанын. Розаны азыр кыйшылгандан кийин, пленкасын алгандан кийин уже кетти да бул почкасынанчы, роза кетти. Бүттү, биз ошондон кийин почкасын кеткенден кийин 1 айдан кийин уже суу берип баштайбыз. Пока азыр майдын бир 10-дорунда уже суу берип баштайбыз буларга. Ага чейин уже суу азыр мустак бербейбиз суу. Ошо майдын 15-инден кийин уже суу ичип башташат булар. Анан ушул бойдон эмедеге чейин турат. Сентябрдын 15-ине чейин турат. Ошо 15-инден кийин уже касып олтурусканга жарай берет. Азыр булардын мынакей эменики капельныйдык аябай жакшы болот. Тамыры. Анан мунун азыр олтурса болот, азыр розаны. Роза 1 жылдык. Мунун тамырын наоборот кесиш керек.
Бұның тамырын кесіш керек. Мындай қырып тұрып, олтырғыз алда мындай кесіш керек тамырын. Бұл тамырын олтырғызғанда бұл тамыр мындай болады, бүктел. Ошо малда бұл тамыры кетпейді да, оройды. Мындай қылып қармап, бияғын кесіш керек олтырғыз алда. Тамыры еме қылбасын, бүктелбес үшін. Анан бұл жашағаны, бұл 10 жылға чейин жашай берет роза. 10 жылға чейин жашай берет, қам қойыш керек. Только розаны кесіп, қарап тұрыш керек. Қанчалық қарасаң, ошончолук көпкө жашайды роза. Сентябрдын 15-ден кейін бизде уже болот роза. Булардын айырмасы күн тийбейди, көлөкөтөсү. Айырмасы жок, булар биздики азыр бүт эле азыр поляда күн тиет. Ошол. Булар деле күндү жакшы көрөт. Аны өтө ысыкты кээ розалар жакшы көрбөйт. Өтө ысыкты. Бир аз мындай эме болсо, бир күн тийип, түшкө чейин, түштөн кийин кайра эме кылса, ошо малда ана эме болот да, роза жакшы өсөт. Булар изи тиккенде биз көбүнчө мындай өтө ысык жерге тигебиз да. Өтө ысык жерге болбой калат кээ бирде. Түшкө чейин күн тийип, түштөн кийин көлөкө тийсе, розанын өзүн дагы, өңү дагы, өскөнү дагы жакшы болот. Ошо розаны биз эми азыр октябрда уже казабыз. Октябрда экспортен только Кыргызстандын ичинде көбүнчө болот бизде. Жазында ушу розалардын көбү азыр Кыргызстанга кетти, Бишкекке, Көлгө. Октябрда күзүндө Казакстандан келет, Россиядан келет биздики. Гүлдү жаңы отургузганда эле эмес, ал чоңоюп өскөндөн кийин дагы өзгөчө көңүл буруу керек. Убак менен кыйыштырып, гүлдөрүн кесип туруу, өз убагында органикалык заттар менен азыктандырып туруу гүлдүн жакшы өсүшүн шарттайт. Гүлдөп, жалбырак ачып, жазында азыр уже келатат да, жалбырак ачып, ошо малда бир майдын аягында уже кесиш керек кайрадан бир сыйра кесиш керек. Ошондо билинет да, розанын кайсынысы жашады, кайсынысы жашаган жок. Баягы кышында кээ бар, үшүп калат да. Ошо малда кесип коюш керек. Күзүндө розаны обязательно кесиш керек, калтырбаш керек. Роза гүлүн тандоодо эмнелерге көңүл буруу керек? Бул розаны тандоодо эмесине караш керек. Бул бир эле бутак деп кээ албайт да. Алы берсе эчтеке болбойт. Алы эч зыяны жок. Бул билинет мынакей. Бул жеринде уже почкалар келатат. Буяндачы чыгып келатат. Анан бир сабакты тиккенде эле бир эле сабак мынтип өсүп кетет деген болбойт. Бул азыр тигип, мунун тамыры узун да, муну кесиш керек азыр. Анан муну ушу жерде мынакей кесип койсоң, могу почкасынан кайра чыга берет. Бутактар көбөйө берет. Муну канчалык кескен сайын биядан бутактар көбөйө берет да. Курап калган роза могу почкасынан эле кетет да. Бул почкасынан көбүнчө воздух кирет. Оройт. Ошондон анан бул куурайт да. Демек казып атканда дагы казып атканда анан тиккенде дагы өзүнүн шарты менен тигиш керек. Олтурусканда ит мурун чыгып кетпес. Бул эмесин почкасын көмбөсө, бияктан сөзсүз ит мурун чыгат. Анан 1 жылдан 2 жылдан бул эме болуп калат. Ит мурунга айланып кетет да. Роза гүлүнө туура мамиле кылып, убагында кам көргөн адам сөзсүз түрдө жомоктогудай кооз гүлзаргай болот. Апрель айында отургузулган розалар жай бою гүлдөп, бакчаны кооздукка бөлөйт.